33-bölüm. Жакып алдын караса Эйсап келе жатыптыр. Анын жанында 400 адам бар экен. Ошондо ал Леянын, Рахелдин жана эки кызматчы күңдүн балдарын өз-өзүнчө бөлүп койду. Күңдөрүн жана алардын балдарын алдыга койду. Леяны жана анын балдарын алардын артына, ал эми Рахел менен Жусупту алардын артына койду. Ал эми өзү болсо алардын алдына өтүп, бир тууганына жакын келгенче 7 рет жерге чейин башын ийип таазим этти. Ошондо Эйсап ага утурлай чуркап, аны мойнунан кучактап өпкүлөдү. Анан экөө тең ыйлашты. Эйсап анын аялдары менен балдарын көрүп, "Буларың ким?" деп сурады. "Кудайдын кулуңа берген балдары" деп жооп берди Жакып. Ошондо кызматчы күңдөр менен алардын балдары жакын келип ага таазим кылышты. Лея да балдар менен келип таазим этти. Акырында Жусуп менен Рахел да келип таазим этишти. Анан Эйсап андан "Сен бул көп сандаган мал-мүлктү эмне максат менен жибердиң?" деп сурады. Жакып ага "Мырзамдын алдында ырайым табуу үчүн" деп жооп берди. Ошондо Эйсап ага "Бир тууганым, өзүмдүкү жетиштүү, өзүңдүкү өзүңдө калсын" деди. "Жок, эгерде мен сенин алдыңда ырайым тапкан болсом, колумдагы белектеримди кабыл ал, анткени жүзүңдү көргөндө Кудайдын жүзүн көргөндөй болдум. Сен да мага ырайым кылдың. Менин сага алып келген батамды кабыл ал, анткени Кудай мага берди. Менде баары бар" деп Жакып аны көндүрдү. Эйсап кабыл алды. Анан Эйсап "Ордубуздан туруп жөнөйлү, мен сени менен жөнөйүн" деди. Жакып ага "Мырзам өзү көрүп турат, балдарым жаш, ал эми майда жана бодо малым саан. Эгерде малды күнү бою айдап жөнөсөк, анда бардык мал өлүп калат. Мырзам өз кулунун алдында кете берсин, ал эми мен алдымда бара жаткан малдын жүрүшүнө жараша, балдарымдын басыгына жараша жай жол жүрүп сейирдеги мырзама келейин" деди. "Жанымдагы кишилердин бир нечесин сени менен калтырайын" деди Эйсап. "Алардын кереги эмне? Мен мырзамдын алдында ырайым тапсам эле болду" деди Жакып. Ошентип Эйсап ошол эле күнү өз жолу менен сейирге кайтып кетти. Ал эми Жакып болсо Сукотко келип, ошол жерде өзүнө үй куруп, малына бастырма тургузду. Ошондуктан ал жерге Сукот деген ат койду. Жакып Месопотамиядан чыккандан кийин Канаан жериндеги Шекем шаарына аман-эсен жетип, ошол шаарга жакын жайланышты. Анан ал Шекемдин атасы Хамордун балдарынан 100 дилдеге жер сатып алып, чатырын тикти. Ошол жерге курмандык чалынуучу жай куруп, ал жерге Ысрайылдын Кудайы Кудуреттүү Кудай деген ат койду. 4-бөлүм. Иса кайрадан көл боюнда элди окута баштады. Жанына аябай көп эл чогулгандыктан ал көлдөгү бир кайыкка отурду. Эл болсо көлдүн жээгинде кургак жерде турду. Ошондо Иса аларга үлгү-насаат аңгемелер менен көп нерселерди окутту. Ал мындай деди: "Кулак салгыла, себүүчү үрөөн себүү үчүн чыкты. Ал сээп жатканда кээ бир үрөөндөр жол боюна түштү. Ошондо канаттуулар учуп келип, аларды терип жеп кетишти. Кээ бир үрөөндөр топурак аз, таштак жерге түштү. Жердин кыртышы жука болгондуктан алар тез эле өнүп чыкты. Бирок күн чыгары менен соолуп, терең тамырлай албай куурап калды. Кээ бир үрөөндөр тикенектердин арасына түштү. Тикенектер өсүп, аларды басып салды. Ошондуктан алар түшүм берген жок. Кээ бир үрөөндөр болсо жакшы топуракка түштү. Өнүп чыгып, өсүп түшүм берди. Кээ бири 30 эсе, кээ бири 60 эсе, кай бири 100 эсе түшүм берди." Анан Иса аларга "Кимдин кулагы бар болсо, ал уксун" деди. Эл тарап Иса жалгыз калганда, аны менен жүргөндөр жана 12 шакирти үлгү-насаат аңгеме жөнүндө сурашты. Ошондо Иса аларга мындай деди: "Силерге асман падышачылыгынын жашыруун сырын билүү мүмкүнчүлүгү берилди. Ал эми сырттагыларга бардык нерсе үлгү-насаат аңгемелер менен айтылат. Анткени алар карап турушса да көрүшпөйт, угуп турушса да түшүнүшпөйт, кайрылышпайт, кечирим алышпайт." Анан Иса аларга: "Силер бул үлгү-насаат аңгемени түшүнгөн жоксуңарбы? Анда башка үлгү-насаат аңгемелерди кантип түшүнөсүңөр?" деди да мындай деп түшүндүрдү. "Себүүчү сөз себет. Кээ бир адамдар жол боюна түшкөн үрөөнгө окшош. Алардын жүрөгүнө сөз себилет, бирок алар угаар замат шайтан келип, алардын жүрөгүнө себилген сөздү уурдап кетет. Кээ бир адамдар таштак жерге түшкөн үрөөнгө окшош. Алар сөздү угаар замат кубанып кабыл алышат. Бирок терең тамырлай албагандыктан туруксуз болушат. Сөз үчүн кысымга алып, куугунтукташканда дароо баш тартып кетишет. Сөздү уккан адамдар тикенектин арасына түшкөн үрөөнгө окшош. Бирок бул дүйнөнүн түйшүгү, байлыкка азгырлоо жана башка каалоолор алардын жүрөктөрүн ээлеп алып, сөздү басып салат да сөз жемишин бербей калат. Кээ бир адамдар жакшы топуракка түшкөн үрөөнгө окшош. Алар сөздү угуп кабыл алышат. Кээ бири 30 эсе, кээ бири 60 эсе, кээ бири 100 эсе түшүм берет.
Анан аларга: "Эмне? Чыракты көмкөрүлгөн идиштин жегеребеттин астына коюш үчүн алып келеби? Чыракты чырак баяга коюш үчүн алып келет эмеспи? Ачылбай калчу жашырын сыр болбойт, ачыкка чыкпай турган жашыруун нерсе болбойт. Кимдин кулагы бар болсо ал уксун" деди. Иса аларга: "Эмнени угуп жатканыңарга көңүл бургула. Кандай өлчөм менен өлчөсөңөр, силерге да так ошондой өлчөнөт. Силерге угуп жаткандарга атүгүл кошулат. Анткени кимде бар болсо, ага дагы берилет. Ал эми кимде жок болсо, андан бар нерсеси да тартылып алынат" деди. Иса дагы мындай деди: "Кудайдын падышачылыгы бул нерсеге окшош. Бир адам жерге үрөөн себет. Түнкүсүн уктайт, күндүзү турат. Үрөөнүн кантип өнүп өскөнүн билбейт. Анткени жер өзү түшүм берет. А дегенде сабакты, андан кийин машакты өстүрүп чыгарып, акырында машакты данга толтурат. Эгин бышып, оруп жыюу маалы келгенде, ал токтоосуз орок салат." Анан Иса аларга мындай деди: "Кудайдын падышачылыгын эмнеге окшоштурсак болот? Же аны кандай үлгү насаат аңгеме менен сүрөттөсөк болот? Кудайдын падышачылыгы сарыгычы данына окшош. Ал жерге себилгенде, жер бетиндеги уруктардын эң кичинекейи болсо да, өсүп чыкканда баардык дан өсүмдүктөрүнөн чоң болуп, бутактарын кенен жаят. Анын көлөкөсүнө канаттуу куштар корголой алышат." Иса элдин угалуусуна жараша мына ушундай көптөгөн үлгү насаат аңгемелер менен сүйлөдү. Элге ал үлгү насаат аңгемесиз сүйлөгөн жок, бирок өзүнчө калганда шакирттерине баардыгын түшүндүрүп берди. Ошол күнү кечинде ал шакирттерине: "Наркөйүзгө сүзүп өтөлү" деди. Шакирттери элди таратып жиберишти да кайыкта отурган Иса менен бирге сүзүп кетишти. Ал жерде башка кайыктар да бар эле. Ошондо аябагандай катуу шамал башталды. Кайыкты толкун уруп жаткандыктан анын ичине суу тола баштады. Иса болсо кайыктын арткы бөлүгүндө башына жаздык жазданып уктап жаткан эле. Шакирттери Исаны ойго түшүп, ага: "Устат, биз чөгүп кетсек деле сага баары бирби" дешти. Ошондо Иса ордунан туруп, шамалга тыюу салды да көлгө: "Тынчтан, токто" деди. Шамал басылып, улуу тынчтык өкүм сүрдү. Анан аларга: "Эмне мынча коркоксуңар? Эмнеге ишенимиңер жок?" деди. Аябай коркуп кетишкен алар бири-бирине: "Шамалды да, көлдү да баш ийдирген деги бул ким?" дешти. 9 бөлүм. 12 айда, башкача айтканда Адар айынын 13 күнү, падышанын буйругу менен токтому орундалар убак келгенде, жүйүттөргө душмандары үстөмдүк кылабыз деп турган күнү баардыгы тескерисинче болду. Жүйүттөр душмандарына бийлик кылып калышты. Ошол күнү Акашбейрош падышанын баардык дубандарындагы жүйүттөр жамандык каалаган душмандарына кол салыш үчүн өз шаарларына топтолуп жатышты. Алардын алдында эч ким туруштук бере алган жок, анткени алардан баардык элдердин үрөйү учуп калган эле. Дубандардагы төрөлөр, бийлөөчү төбөлдөр, дубан башчылар, падышанын иштерин аткаруучу кызматчылар жүйүттөрдү колдоп кетишти. Анткени алар Мордохайдан коркуп калышкан эле. Анткени Мордохай падыша сарайында чоң кызматчы болчу. Анын кадыр баркы көтөрүлгөндөн көтөрүлүп, атагы бүт дубандарга тарап жаткан. Жүйүттөр баардык душмандарын кылычтап кырып жок кылып жатышты. Аларды өз билгендериндей кылып жатышты. Жүйүттөр борбор шаар Шушанда 500 кишини кырышты. Алар Паршандатты, Далпону, Аспатты, Поратты, Адалияны, Аридатты, Пармаштаны, Арисайды, Аридайды, Байзатты. Жүйүттөрдүн душманы Амадат уулу Амандын аталган 10 баласын өлтүрүп салышты. Бирок мал мүлктөрүнө тийишкен жок. Ошол эле күнү борбор шаар Шушандагы өлтүрүлгөндөрдүн санын падышага жеткиришти. Ошондо падыша Эстер ханышага мындай деди: "Жүйүттөр борбор шаар Шушанда 500 кишини, Амандын 10 баласын өлтүрүштү. Алар падышанын калган дубандарында эмне кылышты экен? Эмнени каалайсың? Каалаганың канагаттандырылат. Дагы кандай өтүнүчүң бар? Ал өтүнүчүңдү аткарылат." Эстер, эгер падыша туура көрсө, Шушанда жашаган жүйүттөргө бүгүнкү кылгандарын эртең да кылууга, Амандын 10 уулун жыгач мамыга асып салууга уруксаат берсин деди. Падыша ошондой кылууга буйрук берди. Ал буйрук Шушанда берилди. Амандын 10 уулун асып салышты. Шушандагы жүйүттөр Адар айынын 14 күнү да чогулуп келип, Шушанда 300 кишини өлтүрүштү. Бирок мал мүлктөрүнө тийишкен жок. Падышанын башка дубандарында жашаган жүйүттөр да өз өмүрлөрүн коргош үчүн душмандарынан коопсуз болуш үчүн чогулушуп, душмандарынан 75 000 адамды кырып салышты. Бирок алардын мал мүлктөрүнө тийишкен жок. Бул Адар айынын 13 күнү болду. Ошол эле айдын 14 күнү алар тынчып, ал күндү көңүлдүү, кубанычтуу майрам катары кабыл алышты. Шушандагы жүйүттөр 13 күнү да 14 күнү да чогулушуп, 15 күнү гана тынчып, ал күндү алар кубанычтуу майрам катары өткөрүштү.
Ошондуктан айыл кыштактарда жашаган жүйүттөр Адар айынын 14-күнү майрам күн катары белгилеп, бири-бирине белектерди жиберип салтанат менен өткөрүшөт. Мордохай бул окуяларды жазып, Акашбейрош падышанын алыскы жана жакынкы дубандарында жашаган бардык жүйүттөргө кат аркылуу жөнөттү. Ал катта жүйүттөр жыл сайын Адар айынын 14 жана 15-күнү майрамдашсын деген буйрук жазылган. Бул күндөрдү жүйүттөр душмандарынан коопсуз болуп, тынч жашаган күндөр катары, бул айды болсо кайгысыз шаттыкка айланган, муңу майрамга айланган ай катары, бири-бирине белек берип, жартыларга кайыр берүүчү кубанычтуу, көңүл ачуучу майрам катары майрамдашсын. Жүйүттөр Мордохайдын жазган каты боюнча майрам өткөрө башташты. Өздөрү да буга чейин майрамдап жатышкан эле. Бул катта жүйүттөрдүн душманы Агактык Амадат уулу Амандын жүйүттөрдү жок кылууну ойлоп өкчөмө таш ыргытканы. Эстердин падышага киргени, падышанын жаңы буйругу боюнча Амандын жүйүттөргө каршы ойлогон жаман ниети өз башына тийгени, өзүн да уулдарында жыгач мамыга асып салышканы жөнүндө жазылган эле. Ошондуктан бул күндөрдү Пур деген сөздөн Пурим деп аташты. Болгон иштерди өздөрү көрүп, өздөрүнүн башынан өткөргөндүктөн бул каттагы бардык сөздөргө макул болушту. Жазылган кат боюнча алар мындай токтом кабыл алышты. Жүйүттөр ушул 2 күндү жыл сайын өз убагында балдар менен бирге, өздөрүнө кошулган эл менен бирге үзгүлтүксүз майрамдашсын. Бул күндөрдү ар бир уруу, ар бир дубан, ар бир шаар укумдан тукумга жыл сайын майрамдашсын. Бул Пурим күндөрүн жүйүттөр алып салышпасын. Бул күндөр алардын укум тукумунун эсинен чыкпасын. Абыгайыл кызы Эстер ханыша менен жүйүт Мордохай Пурим тууралуу жазылган жаңы каттагы буйрук аткарылсын деп катуу талап менен дагы бир кат жазышты. Тынчтык жана чындык сөздөрү жазылган ал каттарды бардык жүйүттөргө Акашбейрош падышанын 127 дубанына жөнөтүштү. Ал каттарда жүйүт Мордохай менен Эстер ханыша алар үчүн белгилеген Пурим күндөрүн өз убагында өткөрүп туруу жөнүндө, орозо кармап боздоп ыйлаган күндөрдү эстеринен чыгарбаш үчүн өздөрү да балдары да бул күндөрдү майрам катары өткөрүшү керектиги жөнүндө жазылган. Пурим тууралуу жазылган ушул катты Эстер ушундай буйрук менен бекитти. Ал буйрук китепке жазылды. 10-бөлүм. Акашбейрош падыша бүт жерге жана деңиз аралдарына салык салды. Акашбейроштун улуу иштери, ошондой эле анын Мордохайга урмат көрсөткөнү, аны жогорку кызматка койгону толугу менен Мадай жана Персия падышаларынын тарых китептеринде жазылды. Жүйүт Мордохай Акашбейрош падышадан кийинки экинчи адам болду. Ал жүйүттөрдүн улуу инсаны жана өз бир туугандарынын сүйүктүү адамы болду. Анткени ал дайыма өз элине жакшылык каалап, өз элинин жыргалчылыгын көздөп сүйлөчү. 4-бөлүм. Анда атабыз Ибраим жөнүндө эмне демекчибиз? Жердеги жашоосунда ал эмнеге ээ болду? Эгерде Ибраим иштери аркылуу акталса, ал мактоого ээ, бирок Кудай алдында эмес. Ыйык жазууда эмне деп жазылган? Ибраим Кудайга ишенди, ошол ишеними ага адилдик катары эсептелинди деп жазылган. Иш кылган адамга эмгек акы ырайым катары эмес, тийиштүү эмгек акы катары берилет. Ал эми иш кылбаган, бирок мыйзамсыз адамды актай турган Кудайга ишенген адамдын ишеними ага адилеттик катары эсептелинет. Кудай иштерине карабастан адил деп эсептеген адамдын бактылуу экендиги жөнүндө Дөөт пайгамбар мындай деп айткан: мыйзамсыз иштери кечирилип, күнөөлөрү жабылган адам бактылуу. Күнөөсүн теңир мойнуна салбаган адам бактылуу. Бул бакыт сүннөткө отургузулгандарга тиешелүүбү, же сүннөткө отургузулбагандарга тиешелүүбү? Анткени биз Ибраимга ишеними адилдик катары эсептелинди деп айтып жатабыз. Ал качан адил деп эсептелинген? Сүннөткө отургузулгандан кийинби же ага чейин элеби? Сүннөткө отургузулгандан кийин эмес, сүннөткө отургузулганга чейин. Сүннөт белгисин ал ишеним аркылуу адилдиктин мөөрү катары алган. Анын бул ишеними сүннөткө отургузула элегинде эле бар болчу. Ошентип ал сүннөткө отургузулбаган ишенгендердин атасы болуп калды. Ошондуктан алар да адил болуп эсептелинишет. Ал сүннөткө отургузулгандардын атасы, бирок сүннөткө отургузулуу менен эле чектелгендердин эмес, атабыз Ибраимдин сүннөткө отургузула элегинде эле ээ болгон ишениминин жолу менен бара жаткандардын да атасы. Анткени Кудай Ибраимга жана анын тукумуна мен силерге бүт дүйнөнү мураска берем деп убада кылган. Бул убадага мыйзамды аткарган үчүн эмес, ишенимдин негизинде акталгандыгы үчүн берилген.
Эгерде мыйзамды аткаргандар мурасчы болушса, анда ишенимдин пайдасы жок, убаданын күчү жок. Себеби мыйзам каарды келтирет. Ал эми мыйзам жок жерде мыйзамды бузуу да жок. Ошентип убада ишенимдин негизинде ырайым боюнча берилет. Ошондуктан ал мыйзамдын бийлиги астында жашагандарга гана эмес, баарыбыздын атабыз болгон Ыбрайымдын ишеним менен жашаган тукумуна да тиешелүү. Ыбрайым жөнүндө ыйык жазууда мындай деп жазылган: мен сени көптөгөн элдердин атасы кылып койдум. Ал өлгөндөрдү тирилтүүчү, жок нерсени бар нерсе катары айткан Кудайга ишенген. Ыбрайым үмүттөнгөдөй эч нерсеси жок болгон учурда да сенин тукумуң ушунча көп болот деп айтылган сөзгө үмүт менен ишенгендиктен көптөгөн элдердин атасы болуп калды. 100 жашка жакындап калган Ыбрайым балалуу болуу курагынан өтүп кеткенин жана Сааранын бала төрөө курагынан өтүп кеткенин көрсө да ишениминен тайган эмес. Ишенбестик кылып Кудайдын убадасынан шектенген эмес, тескерисинче бекем ишенип Кудайды даңктаган. Кудайдын өз убадасын аткарууга кудурети жетерине толук ишенген. Ошондуктан ал ишеним аркылуу адил деп эсептелинген. Адил деп эсептелинди деген сөз бир эле ал үчүн эмес, Теңирибиз Ыйсаны өлгөндөрдүн арасынан тирилткен Кудайга ишенген биз үчүн да жазылган жана бизге да тиешелүү. Ыйса биздин күнөөлөрүбүз үчүн өлүмгө кыйылган жана акталышыбыз үчүн тирилген.